Убакыт өткөн сайын Баткен окуясы тууралуу окуялар улам кеңири чагылдырылып, жана согуштагы эр азаматтарыбыздын эрдиктери таасын берилип келе жатат. 26 октябрда Балыкчы шаарындагы Баткен жоокерлеринин эстелигинин алдында Баткен окуясынын 21 жылдыгына карата шаардык масштабда эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп, ага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, аскер бөлүктөрүнүн жоокерлери, ишкана мекемелердин жетекчилери катышып, виноктор, гүлдөр коюлуп, курман болгон жоокерлердин арбактарына багышталып Куран окулду. Иш-чара шаардагы аскердик гарнизондо уланды. Жетекчилер, эжейлер, мынакей бүгүн биздин Баткен согушунда курман болгон жоокерлерибизде 21 жылдык салтанаттуу майракеси менен жана эскерүү күнү менен ушундай жыл эскерүү күндөрүн өзүңүздөр билесиздер, жыл сайын эле өткөрүп турабыз. Балыкчы шаарынын Баткенстери. Бул деген мэриянын жардамы менен болуп атат, ЧАСтын жардамы менен болуп, ушундай иш-чараларды өтүп биздин өзүбүздүн баатырларыбызды унутпайлы деген ниетте. Алар унутулбасын деп. Булар деген өзүбүздүн мекенде кыргыз мамлекетин колдоп, башка душмандардан сактап калган жигиттер ушуяктан курман болушкан. Ошон үчүн бул жигиттер эч качан унутулбаш керек. Ошондой ой ниеттер менен ушундай иш-чараларды азыр биздин Кыргыз Республикасынын улуттарында ар кайсы жерлеринде өтүп атат. Ушулар мына мамлекетибизде биздин ушу Баткенстерге көңүл бурбай атты эле. Кудай буйрса мынакей уже алдан уже ел атат. Азыр уже Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн иштерин кыла баштады. Буюрса, биз ойлойбуз, эми бореки согушта курман болгон баатырларыбыздын үй бүлөлөрү, ата-энелери, ошол эле эми өздөрү баягы балдарынын, ушу курман болгон балдардын акчаларын кененирээк алат деген ойдобуз. 10 миңден деп өткөндө барып ушулар менен чечишип келгенбиз. Буюрса азыр баары жакшы. Ошол азыр эми ушул биздин баатырларыбызды 1 мүнөт эскерүү кылып коелу. Ду! Ат! О! Ду! Ат! ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Мынакей бүгүн биздин Балыкчы шаарында 1999-2000 жылдары Баткен согушунда чет элдик террористтер кирип келгендерди ошолорду жок кылууда жана өзүбүздүн мамлекеттен кубалап чыгууда өздөрүнүн мекен алдында өздөрүнүн милдеттерин аткарып биздин көптөгөн жигиттерибиз ошо Баткен согушунда курман болгон. Ал жигиттерибиз биз эч качан унутпашыбыз керек. Себеби булар деген биздин мекенибиздин бүтүндүгүн коргоодо, чек арабызды коргоодо курман болушкан булар. Ошон үчүн биздин ушу Кыргыз Республикасында азыр болсо карасак 26 октябрда жогорку кеңеште белгилеп берилгендей жерлерде ушундай эскерүү күндөрү өтүп атат азыр ушул 26 октябрь күнү. Ошон үчүн биз айтып кетер элем, ушул жигиттерибизди, баатырларыбызды эч качан унутпашыбыз керек. Булар тарыхта калыш керек. Булардын эрдиктери айтылгыс жана бүткүс болот деп эсептейм мен. Ошон үчүн биз дайыма жыл сайын ушул баатырларыбызды эскерип, ошолорду даңазалап, мектептерге барып, эрдик сабактарын өтүп, жаш окуучуларга ушул Баткен согушу жөнүндө түшүнүктөрдү берип айтып, кылган баатырлыктарын айтып, ушинтип патриоттуулукка тарбиялоодо өз салымыбыздарды кошуп турабыз биз азыр. Балыкчы шаарында 200 жоокер барган. Азыр
болсо мынакей бир майорубуз мына Райымбеков Бейшен согуш убагында кайтыш болгон. Согуштан кийин келип 17 балабыз, 16 балабыз азыр кайтыш болуп калышты. Ошол Баткен согушунун залакасынан эми ал жакты айтып отурганда деле эме жок, кажет жок, бирок түшүнөсүңөр да тоонун арасында ташта, муздакта жатып жүрүп ар кандай оору дарттарга жолугуп эметишип, анан ден соолуктарынан ажыраган балдарыбыз бар. Учурда азыркы учурда балыкчыда канча ардагер бар? Менде осы азыр Балыкчы шаарында 95 ардагер бар. Балыкчы шаарында Баткен согушунун ардагерлеринен 95 кишибиз бар. Şu ardagерлерге кандай жеңилдиктер карап атат? Мына көп канча 21 жыл өттү. 21 жылдан бери эч ким эчтеке карабай, жакында эле жакын арада ушул областтар чогулуп, 7 област чогулуп барып, Садыр Нуркожоевичтен бир мындай суранып, өтүнүп, бир иш-чараларды Бишкектен өткөрдүк эле. Ошонун негизинде мына азыр карап турсак, мынакей кичине баткенчилерди эстеп азыр кыймылдай башташты. Статус бере турган убакта келиптир көрсөк. Ошентип ар бир элибиздин ошо Баткен согушунун ардагерлеринин кичине эмгектерин баалап, бул деген башка мамлекет эмес, өзүбүздүн мамлекетибиздин чек арасын бүтүндүгүн коргогон баатырлар да булардын баары тең. Ошон үчүн билбейм, башка мамлекеттерде болсо шак эле карайт экен андай нерселерди, а бизде болсо такыр эле унутулуп калат экен. 21 жыл өттү ошондон бери. Ошон үчүн ойлойм, кичине ушул өздөрүнүн эрдигин көрсөтүп, баатырлар чакырман болгон баатырларыбызды эч качан унутпайлы.